Жума күнгө алынган күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башкармалык жетекчиси пара менен кармалды. Кытайлык ишкер Айыркен Саймаитинин өлүмүн Сириянын жараны буйруган. Коронавирус чыккандан кийин Кытайдан Кыргызстанга 42 жаран келди. Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен оокат кылышат. Аларга жетиштүү шарттарды түзүп берип, агрардык саясатты аныктай турган атайын министрлик иштеп жатат. Бүгүн КСДПчы депутаттар фракция жыйынында Айыл чарба министрлигинин аткара турган жумуштары тууралуу маалыматын укту. Кыргызстан агрардык өлкө, агрардык саясатты жүргүзүүчү атайын Айыл чарба министрлиги деген бар. Бул министрликтин милдети дыйкандардын алган түшүмүн башка өлкөлөр менен сүйлөшүп экспортко чыгаруу болуп саналат. Бирок бир кездерде Айыл чарба министрлигини оңдойм деген Эркинбек Чодиев министрлик дыйкандардын түшүмүн экспорттоп берүүгө милдеттүү эмес деген пикирин КСДП фракциясынын жыйынында Иса Өмүркуловго жооп берип жатып айтты. Министрликтин жардамы эмне? Мына дыйкан байкуш уяң жүндү дедиңер, эптеп-септеп 100 коюп 200 коюп кыйылды. Анан кийин затраттар болду. Анан эми жүндү өндүрдү эле сата албай атат. Тешекулович, сиз аябай чоң мындай бүгүнкү биздин дагы жүрөгүбүздү мындай ооруткан проблеманы айттыңыз. Чын айтканда жалгыз Айыл чарба сиздики ооруса, эми дагы жакшы ооруйт деген жүрөгүң бар. Өндүргөн киши сата албай отурат, инфаркт болуп атат ал уже. Эптеп затратын жабайын деп, ал кредит алган. Кредит убагында төлөбөсө, мында банкирлер отурат, билет, булар сразу эле баягы пенясы кетет. Булар безжалостный. Кечирим жок буларда. Айыл чарба министрлиги өзү мындай экспорт маселесинде толук кандуу биздин жоодо да жазылган эмес, биз жооп беребиз депчи. Бирок биз бүгүн шарттарды түзүп берүүгө аракеттер жасап атабыз. Бул жерде өкмөттө бир топ башка мамлекеттик органдар бар. Хорошо, кечип коюңуз. Чогуу иштеп атабыз. Анда сиздин жумушуңар эмне анда? Сиз андай милдетти мал албасаңар, аларга рекомендация бере албасаңар, биз өзүң менен өзүң ал деген сөздү айтып атасыз. Мамлекеттик башка органдар менен чогуу иштеп атабыз дейм. Ошо чогуу коюп туруңуз. Сиз өзүңүз жооп берип, бөлөк орган тимеле коюңуз. Сиз айтып атпайсызбы, жооп бербейбиз деп. Эмне үчүн жооп бербейсиңер? Казыр мына региондорду өнүктүрүү боюнча президенттин саясаты бул. Региондор өнүкпөйүнчө мамлекет өнүкпөйт деп атат. Силер милдеттүү эмеспиз деп атасыңар. Силер анда кандай түшүнсө болот силерде? Министр Эркинбек Чодиев бул кызматка жөн эле келип калган эмес. Ал Айыл чарба министрлигинде 20 жылдан ашуун эмгектенген. Депутаттар дал ошол тажрыйбасына таянып, министрликтин ишин алдыга жылдырат деген ишеним менен шайлап беришкен. Бирок жыйынтык эл өкүлдөрү күткөндөй болбой жатыптыр. Көп канааттанган жокпуз жоопторуңарга. Бул мен ойлойм, ушу саясатыңардагы мындай жакшылап мындай жок деп айтсак болот да саясатына. Жалпы айыл чарбанын бүгүнкү рынок шартында не перестроились да, орусча айтканда. Мына бүгүн өзүңөрдөн күнүмдүк текучка менен отурасыңар, тияктан келди, бияктан келди, тиги маселе, бул маселе деп. Мындай целенаправленный перспективага иштеген саясат жок. Бүт өнүккөн мамлекеттердин баарында тең ассоциациялар бар. Айыл чарба поскольку. Агробанк биринчи жардам берет силерге, ушу сиздердин саясатыңарды апарганга. Вот кайсы багытка көбүрөөк упор деп. Бөлөк банктардагы, фонддагы бул, фонддо да акча көп. Шунун баарын тең бүгүн силер сурашыңар керек. Өкмөттүн задачасына коюшуңар керек. Могу багыт калып атат, момундай маселелер бар деп. Анан эми бүгүн эске алалы, могул биринчи жолу. Биринчи отчетуңуз, но бул маселеге дагы кайрылып келебиз.
Министр Эркинбек Чодыев айыл чарба багытындагы жерлердин 75% жеке менчикте экенин эскертип, азыр министрлик өндүрүлгөн өнүмдөрдү сатуу алкагын кеңейтүү аракетин жасап жатканына токтолду. Бирок депутат Алык Карашев былтыркы өтпөй калган картошка көйгөйүн эске салып, ал боюнча министрликтин жасаган иштерине кызыкты. Багаттак айткылачы, айыл чарба министрлигинин демилгеси менен өндүрүлгөн момча продукцияны бул жака саттык деп так мындай бир факт айтсаңыздар, мисал мененчи. Мисал үчүн эмнеге жардам бердиңер? Эмнени сатууга жардам бердиңер? Барып ошол элге барып айттыңар дыйкандарга. Ону эккиле ушундай өсүмдүктү, айыл чарба өсүмдүгүн ошонун продукциясын биз мындай сатабыз депчи. Бир факт барбы айткылачы? Так ошону. Биз эки факт айтып коеюн. Былтыр аябай чоң проблема болгон картошканы өндүрүп сатуу максатында. Biz быйыл аябай чоң жумуш жасадык. Бул быйылкы жылы Кудайга шүгүр мындай проблема болгон жок. 180 тонна картошка Кыргызстан Украинага сатты. Ооба. Картошканын түшүмдүүлүгү канча? Картошканын түшүмдүүлүгү былтыркы караганда жакшы болду. 176 центрге. Демек 10 гектарга эккен картошканы Кыргызстан Украинага экспорт кылып турдам да. Бул эми биринчи жолу болгон айттым. Ата көзү негизи биздин салт. Аябай чоң жетишкенди экен дандачы. Казакстан бул биринчи жолу болот. Az эмес. Бул дагы чоң жетишкенди. Эгер негизинен быйыл Украинада 2,2 миллион тонна аз өндүрүлдү. Ошондуктан булар сыртка чыгаргандан кайра өздөрүнө киргизди. Ошо катары бизге дагы булар кызыкчылык кылып, бизде ушул ассоциация барып ушул тоннаны сатты. Бул биринчи кадам болгон. Айыл чарба министрлигинин ишине коомчулук тарабынан мурда эле сын пикирлер айтылып жаткан. Бул министрлик дыйкандар өндүргөн түшүмдөрдүн эсебин алып, жөн эле статистикалык органга айланып калганы айтылып жүргөн. Бул мекемеде 5300дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Аларга жылына казынадан 1 миллиард сомдон акча каражаты бөлүнөт. Атамекен партиясынын Нарын облусундагы координатору Эрлан Аскаров вице-премьер-министр Жеңиш Разаковтан кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Жеңиш Разаковтун маселеси митингден баштап парламентке чейин которулбай жаткандыгына карабай ал иштеп келет. Тескерисинче эл менен эрегишип алгандыгы тууралуу дагы айтылууда. Бийликтин легитимдүүлүгү элдин ишени менен көз каранды. Эл колдобой, ишенбей турган адам бийликтин кадырын гана кетирбей, эл арасында жик жаратат. Чек арада күн алыс чатак чыккан Баткен облусунда бийликтеги адамдардын авторитеттүү болушу андан дагы өзгөчө мааниге ээ. Анткени менен Баткен облусунун экс-губернатору, учурда коопсуздук боюнча вице-премьер-министр чек ара сүйлөшүүлөрдүн башкарып жаткан Жеңиш Разаковго баткендиктердин пикири бир кылка эмес. Анын өтмүшү эл арасында шектенүү жаратып, митингге чыгып, отставкасын талап кылышууда. Атамекен партиясынын Нарын облусу боюнча координатору Эрлан Аскаров Жеңиш Разаковтун отставкасын талап кылып, эмнеге кетиш керек тизмектеп берди. Саясатта мындай бир сөз бар. Цезарьдын аялы ар кандай айың сөздөн, ар кандай шектен жогору болуш керек. Бул жазылбаган мыйзам. Эч ким Разаковду Кыргызстандын кызыкчылыгын саткан адам. Тажикстандын абагында жатканда алардын атайын кызматы менен кызматташкан, сатылып кеткен деп айыптай албайт. Бирок ал жагдай шек жаратат. Тажикстан менен болгон өтө татаал чек ара маселелери боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн өкмөт мүчөсү андай шектен жогору туруш керек. Ал Тажикстан тараптын көзүнө тике карап, айбыкпай Кыргызстандын таламын, кызыкчылыгын коргош керек. Тилекке каршы биздин чиновниктер күнөө кылган баладай жер карап олтурушат. Мына ушундай жагдай Разаковго болгон шектенүүнү ого бетер күчөтөт. Ошондуктан Жеңиш Разаков өкмөттүн вице-премьери болуп иштебеши керек деп эсептейм. Баткендеги акыркы чек ара чатагынан кийин Бишкекте Жеңиш Разаковтун Баткен губернатору Акрам Мадумаровдун отставкасын талап кылган митинг өткөн. Бирок Жеңиш Разаков митингге чыккандарды акча төлөнүп чыккан жалданмалар деп атап, ал сөзү боюнча нааразычылык токтой элек. Митингге чыккан журналист Канышай Мамыркулова сотко берсе, депутат Жанар Акаев токтоосуз кечирим суроосун же кызматтан кетүүсүн талап кылган. Биздин чек арага жардам бергиле, тактап бергиле деп чыккан элди кимдир бирөөлөр каржылаган, алар акчага чыккандар деп атады. Бул элди мазактоо. Жеңиш Разаков ошол сөзүнө жооп бериш керек дагы, болбосо сот алдында жооп бериш керек, болбосо
бүгүндөн калбай элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Бирок Жеңиш Разаков кечирим сурабай тургандыгын, керек болсо митингге өз адамдарын чыгарып коюуга күчү жетерин билдирди. Ал олордун ою. Мен жеке оюм бул акча менен чыгарылган адамдар. Акча менен чыгарылган адамдар. Эгер мындай адамдар кимдин адамы көп десеңиздер, мен дагы бир адам чыгарып көрөйүн. Кимдин адамы көп экен ошол жерде көрөсүңөр. Жеңиш Разаковдун бул сөзүнүн артынан эле Баткендик биздеген адамдардын тобу Разаковду колдоп маалымат жыйын өткөрдү. Чын айтканда ал жерге адашып барган адамдарга айта албайм, бирок ошол жерде чек ара кыймылынын мүчөлөрүгө кадимкидей контрабандисттер спонсор кылып акчаларды берип атат. Ошону жанар өзү билбесе дагы ал ыйык трибунада, ошондой трибунада сүйлөгөнгө акысы жок болчу. Ойлонуш керек болчу. Лейлек район Баткен Лейлекте чын айтканда эсептешип турган адамдар бар. Чын айтканда ал дагы бир адашып калса керек. Бирок мен бул бала бүгүн болбосо да эртең күнү Жеңиш Разаковдон ошондой эле Баткен элинен кечирим сурасын. Себеби жала ушак сөздөргө ишенип бул кишиге туура эмес суроо берип алган үчүн кечирим сурасын. Эл менен тирешип, жердештери менен акыйнеге айтышууга өтүп алган Жеңиш Разаковду кызматтан алуу талабы байма-бай коюлуп келет. Депутат Рыскелди Момбеков Разаков менен Баткен губернатору Мадумаровго эскертүү берүүгө чакырган. Чыккынчы деп атат. Ошол Жеңиш Разаковду тыңчы деген үчүн бир кишиге генералга кылмыш иш козголду. Ошол чындыкты жазган чындык деген сайттын башчысын кабакка алды. А бул элди чыккынчы деп атат. Не? Ошол жердеги элдерге чыккынчы деген соттун чечими барбы? Элге эмне тийишет? Элден айлап кетпейби? Урматтуу Сооронбай Башарович, эртең коопсуздук кеңешинде мынагы өкмөттү тартипке салып коюңуз. Тизгинин кагып коюңуз. Болбосо элге эрегишип алыптыр. Эл энесин таанытып коет. Жеңиш Разаков Тажикстандын атайын кызматынын колуна түшүп чыккандыгын өзү дагы жокко чыгарбайт, бирок маалымат каражаттарына чыга алып жаткан шектенүүлөргө негиз жок экендигин белгилеп келет. Жеңиш Разаков вице-премьер-министр болгонго чейин Баткендин губернатору болуп иштеген. Көнүшкөн жоо атышканга оңой, кыздын сыры төркүнгө маалым дегендей, баткендиктер Разаковду вице-премьер-министр катары эмес, кечеги губернатор катары эле көрүп жатышы дагы мүмкүн. Андыктан өкмөт Разаковду Баткен маселесинен алыстатпаса, бул ызы-чуу аяктагыдай эмес. Акыркы жылдары чегарадагы такталбаган тилкелер Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселелердин бирин айланды. Өлкө президенттери жолугушуу өткөрүп, мамлекеттик деңгээлде көтөрүлсө дагы алгылыктуу жылыш боло элек. Ал тургай Баткендеги чегара маселесин тез арада чечүүнү талап кылган митингдер дагы өттү. Чегара коомдук бирикмесинин өкүлдөрү Бишкекте маалымат жыйын өткөрүшүп, чегара маселесине байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар акыркы учурдагы чегара чырына байланыштуу кылмыш иши козголгон 4 жарандын маселесин оң жагына чечүүнү, ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийликтин аталган маселеде чабалдык кылып жаткандыгын сынга алышты. Ушу делимитация, демаркация комиссиясына Жеңиш Разаков байкеге ушу суроолорум бар эле. Бул жерде карталар бар, бир көрсөтүлгөн. Бул Аксай, бул жер Ворух тобу менен сар болгон жерлер, бул басып алынган жерлер. 1000 гектар бул жерден кеткен, 60 гектар бул жерден кеткен Аксай элинин жери. Ушул жерлер эмне себептен дагы деле кайтарылбай турат? Эмне себептен ал жерлерди башка бирөөлөр колдонуп атат? Биз ижарага берген жерлерди кайтара албаппыз да. Ханабатты деле Өзбекстанга бергенде кайтара алган жокпуз. Башка жерлерди берип атабыз, кайтара алган жокпуз. Эми биз Кыргызстан торт эмес да, мындай кескилеп ар жерге бере бергилей. Бишкек шаардык милициясы адам өлтүрүүгө шектелген 2 адамды кармады. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 26 январда саат 10:00 102 кызматына билдирүү түшүп, Трудовая көчөсүндөгү үйдүн жанында эркек кишинин жансыз денеси жаткандыгы тууралуу кабарланган. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, Азият түспөлүндөгү жарандын киши колдуу болуп өлгөндүгүн аныкташкан.
Марқұмдың денесіне қароо жүргізгөндө анын көкүрөгүнөн жана мойнунан бычактын жаракаттары табылды. Тергөөнүн жүрүшүндө марқұм 1967 жылы туулган ЖТ экендиги такталып, ал угуу жагынан экинчи топтогу майып болгон. Адам өлтүрүүгө шектүү катары 1968 жылы туулган жана 1971 жылы туулган жарандар кармалды. Алар дагы угуу жагынан майыптар болгон. Кармалгандар 2 айга СИЗО номер 1-ге киргизилди. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аба ырайы көрсөтүүсүнүн башкы демөөрчүсү Белоп ачык акционердик коому. Кир жуугуч айналар бардык кардарлар үчүн дүң баада. Дареге Бишкек шаары Матыев көчөсү 89. Байланыш телефондору 0509 95 04 20 0702 06 83 20.